Жетим балдар интернатын окуучулардын кубанычында чек жок. Алар күтүүсүз белектер үчүн сүйүнүп турган чагы. Бүгүн мага аябай жакты, спасибо, бүт жаккан нерселерди алдым. Баарыңарга ыраазымын. Бүгүнкү күндө биз ушул Бишкек калаасына чүй жетим интернатынан келип отурабыз. Ушу балдарыбызды келип ушака бүгүн аябай кубанычтуу күн тартуулап жатасыңар. Балдарыбызды Бишкек калаабыздагы сумдан кийинтип балдарыбызга аябай бүгүнкү жакшы күн тартуулап жатасыздар. Балдарыбызды керек болсо үйдө бир баланы камсыз кыла албайбыз мындай кийим менен. Bir günde 35 balaga kurtkasın, sportivnın, butunda kışkı but kiyim menen, topu, naski, perчаткадан beri alınıp жатабыз бүгүн балдарыбызга. Ошо биз сиздерге ыраазычылыгыбызды билдирип кетели дегенбиз. Балдар үйүнүн тарбиялануучуларын ар тараптан колдоого алуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Президенттин Чүй облусунда ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси Тилек Кенжетаев аз камсыз үй бүлөлөрүнүн балдарын жана ата энеси жок балдар камкордукка алынарын белгилейт. Учурда Чүй областынын аймагында аз камсыз үй бүлөлөрдүн жалпы саны 3414 же болбосо 12500 адам. Бул үй бүлөлөр жана көмөк жөлөк пул алып келгендер. Жергиликтүү бийлик тарабынан дайым ар тараптуу жардам көрсөтүлүп келүүдө. Ушул балдарыбызга жаңы жылдын алдында чоң бир кубаныч тартуулап жаткандар үчүн Smart Generation коомдук фондуна Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй областына ыйгарым укуктуу өкүлү Нур Жайлбек Шалымбаевдин атынан ыраазычылык билдирип кетем. Ал эми Кувейт элинин Smart Generation фонду өлкөбүздө 2009 жылдан бери кайрымдуулук иштерин улантып келет. Анын ичинде жардамга муктаж жетим жесир үй бүлөлөргө өзгөчө басым жасалып, азык-түлүк, кийим-кечек түрүндө бир топ колдоолорду көрсөтүшкөн. Мындан сырткары алардын билим алуусуна, саламаттыгына дагы көңүл буруп турушат. نحن مؤسسة سمارت جينيريشن биздин фонд Smart Generation Кувейт мамлекетиндеги Рахман Аламия деген фондго тиешелүү. Биз деген бүгүнкү кылып аткан акциябыз жыл сайын боло турган акция, жыл сайын ушундай сыяктуу иш-чараларды кылып келебиз. Жана буга чейин Чүй областында жалпылап алганда 120 ушундай ата энеси жок балдарга ушундай сыяктуу кийим-кечеклерди алып бергенбиз. Жана анын баасы миллион сомдун тегерегиндеги акча. بقيمة تقريبا تعادل مليون سوم. Кайрымдуулук фонду эми өлкөнүн башка аймактарында дагы дал ушундай белектерин балдар үйлөрүнө жеткирет. Арген Мажитов, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.